Саламатсызбы? Атым Айнек. Кыргызча психология долбоорунун менеджери, педагог психологмун. Кыргызча психология долбоору чет өлкөдөгү жарандарыбыз Азамат Токтоконов жана Зейне Кудайбергенованын демилгеси менен иш жүзүнө ашкан долбоор. Кыргызча психология долбоору өлкөбүздөгү психологиялык саламаттыкты жана сабаттуулукту өнүктүрүүнү максат кылган долбоор. Учурда долбоорубузда чет мамлекетте эмгектенген жана Кыргызстанда эмгектенген психологдор, котормочулар жана дизайнерлердин жардамы менен иш жүзүнө ашып келе жатат. Биздин долбоорубузда котормочулардан тартып, кесипкөй психологдор, IT кызматкерлери бардыгы ыктыярчылык негизде иш алып бара жатабыз. Биз менен кызматташкан психологдор психология багытында жогорку билими бар психологдор. Атым Алтынбек, кыргызча психология долбоорунда психолог болуп эмгектенүүдөмүн. Бул жылы биздин командабыз жаңыланып, жана жакшы максаттарды коюудабыз. Эң алгач биздин долбоордун алкагында СММдерди жана художник дизайнерлер менен биргеликте ишибизди иреттештирип, онлайн консультация жана психологдордун каталогун түзүү үчүн бир атайын сайттын үстүндө иштөөдөбүз. Биздин социалдык тармактарга чыгып жаткан маалыматтарыбыз, макалаларыбыз кесипкөй тажрыйбасы бар психологдордун текшерүүсүнөн өтөт. Кыргызча сапаттуу макалаларды которуп жана ошол баракчабызга бөлүшүп келүүбүз. Психологдордон алган тексттер дизайнерлерден турганча кантип аудиторияга жеткиликтүү, бир көргөндө түшүнө тургандай дизайнда болуусун камсыз кылабыз. Андан сырткары баракчабыздын stories бөлүгүндө адамдардын жеке өзгөчөлүктөрүн аныктоого жардам берген ар кандай тексттерди чыгарып, аудитория менен кайтарым байланышта болуп келебиз. Менин атым Гулира. Кыргызча психология долбоорунун координаторумун. Кыргызча психология долбоору 2021 жылы баткен окуяларына байланыштуу иш жүзүнө ашкан социалдык долбоор болуп эсептелинет. Долбоордун негизинде психологиялык, медициналык жана гуманитардык жардам көрсөтүлгөн. Кыргызстанда СССР тарагандан бери кыргыз тилдүү квалификациялуу адистер жетишсиз. Ошондой эле эне тилинде билим алуу мүмкүнчүлүгү төмөн экени жашыруун эмес. Жашообуздагы баардык нерсе акыл жана сезимдерге башталат деп ишенимдүү айта алабыз. Биз кандай гана иш жасабайлы, аны белгилүү бир сезимдер жана ойлорубузга таянуу менен жасайбыз. Андыктан психологиялык сабаттуулук жана психологдордун ишмердүүлүгү баардык жерде маанилүү. Төрөт үйлөрдөн, бала бакчалардан тарта мамлекеттик органдарга чейин. Кыргызча психология долбоору алдыда дагы да масштабтуу максаттарды, пландарды коюудабыз. Алдыда кыргыз тилинде психологиялык маселелерди камтыган ар кандай категориядагы адамдарга курстарды, семинарларды, тренингтерди даярдоону максат кылуудабыз. Андыктан бул учурда сиз бизге жардам бере аласыз. Ар бир жаран өзү каалаган суммада каражатты бизге которуу менен жардам көрсөтө алат. Биз менен бирге болуңуздар.